Кыргызстандын Залкар уулу дүйнөгө аты таанымал, белгилүү жазуучу, коомдук жана мамлекеттик ишмер Чыңгыз Төрөкулович Айтматов 1928-жылы 12-декабрда Талас областынын Кара Буура районундагы Шекер айылында туулган. Атасы Төрөкул көрүнүктүү партиялык кызматкер болгон. Апасы Нагима билимдүү, эл оозуна алынган акылдуу аялдардан болгон. Жазуучу орусча, кыргызча мектептерде окуган. Алгач Жамбыл шаарындагы зооветеринардык техникумду, анан Фрунзе шаарындагы айыл чарба институтун бүтүргөн. Алгач котормо иштерин студент кезинде эле баштаган. Чыңгыз Айтматовдун алгачкы жубайы Керес Шамшыбаева болгон. Чыңгыз менен Керес Шамшыбаева эки уулдуу болушкан. 1980-жылдардын ортосунда Чыңгыз менен Керес тынч ажырашкан. 1980-жылдардын ортосунда Чыңгыз Айтматов азыркы жубайы Мария Айтматовага үйлөнөт. Экөө Ширин аттуу кыз жана Элдар аттуу уул көрүшөт. Жазуучу көптөгөн чыгармаларды жазган. Ак кеме, Кыямат, Жамила, Гүлсарат, Бетме-бет, Саманчынын жолу, Биринчи мугалим жана башка көптөгөн чыгармаларды жазган. Анын чыгармалары кыргыз адабиятын эл аралык деңгээлде көтөрүп, жазуучунун дээрлик бардык чыгармалары чет өлкөлөрүнүн драма жана опера театрларынын сахналарында коюлган. Чыгармалары боюнча тартылган кинофильмдер эл аралык кинофестивалдардын сыйлыктарына татыктуу болгон. Жазуучу көптөгөн сыйлыктарды алган. Кыргыз Совет жазуучусу, коомдук ишмер, СССР эл жазуучусу, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, социалисттик эмгектин баатыры, Бүткүл дүйнөлүк илимдер академиясынын академиги, Ысык-көл форумунун президенти, Кыргыз эл баатыры жана башка көптөгөн сыйлыктарга татыктуу болгон. Улуу жазуучу Чыңгыз Төрөкулович Айтматов 2008-жылы 16 майда Татарстанда сапарда жүргөн чагында бөйрөгүнүн иштебей калганына байланыштуу Германиянын Нюрнберг шаарынын ооруканаларынын бирине жеткиришет. Ал жакта 2008-жылдын 10 июнунда пневмония оорусунан жазуучу көз жумду. Чын айтамын, балким жалган туюлар, Чыңгыз десем ыр өзүнөн куюлар, окшош турсам мен Чыңгызды тоолорго, ор койгон тоо улам көзгө урунар. Улуу Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун элеси түбөлүккө сакталат.